Қызылқия, тренер Азат Мадалиев и Дима Жороев. Калыкулу Бекзат! Его соперник в красном углу октагона. Ему 20 лет. Представляет Узбекистан, город Андижан. 4 поединка, 2 победы и 2 поражения. Тренер Гесбек Махамбоев, спортклуб Беркут. Чемпион мира по рукопашному бою. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Чемпион Узбекистана по боевому самбо. Шохрух Борс Саитов! Бойцы на середину. Демек, мушкерлер менен таныштык. Мындан ары эми биз алардын бүйргүзган мушташына дагы назар салабыз. Чындыгында эки спортчу тең ушул жаш болуп көргөндө ушул азыр курч мүнөздөгү беттешилик көрөт. Салмагы 57 кг чейинки чембирдик болгондуктан кийин менимче булар болушунча ушул беттешти эртерээк жыйынтыктоого дагы ашыгышат. Алгачкы раунд жана чуу дегенде эле мына атаандашты азыр талуу жерге теп алды дагы. Теп Шахрух Саитовго бираз өзүнө келүүгө убакыт керек. Бирок мына ушул жерден эми Бекзат Калыгулу сол бут менен ушул атаандаштын тынчын алууга ашыккан болчу. Андан кандай жыйынтык чыгат дагы сөз түрдө байкайбыз. Эң негизгиси алардын ар бири бул абалды толук өз көзөмөлүндө сактоого дагы ашыгары бул турган нерсе. Шахрух Саитов азыр бир аз убакыт керек жана бир аз убакыттан кийин сөз түрдө өзүнө келет дагы. Ал мыкты деңгээлде бул беттешти артууга дагы ашалайдыр. Бардыгы ордунда жана ушул жерден эми биз сөз түрдө сиздер биргеликте беттешти дагы мындан аркы жүрүштү көрөбүз. Азыр башкы калыс тууралуу айтып турган болсом, Түгөлбай Арапбай уулу жана бул FC Эртаймаш дүйнөлүк эрежесиз эр уруш уюму бүгүн 40-чы юбилейлик турнир жана өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүнкү беттештин бүгүнкү карттагы мына 10-чу беттеш өтө бир кызуу башталды. Азыр Шахрух Саитов менен Бекзат Калыгулунун ортосундагы дал ушундай керемет кармашты дагы сиздер менен биргеликте назар салуудабыз. Азыр абалды кандай көзөмөлгө алат байкайлы. Эң негизгиси Бекзат Калыгулу жана Шахрух Саитов экөө тең ушул күрөштө мыктылыгын көрсөтүүгө умтулуп атат. Ал ортодо Шахрух Саитов кезигелен жерде бут менен дагы текшерем деген болчу. Азыр болсо Шахрух Саитов атаандашынын артынан өтүп кеткен ашыгууда. Алдырсам бардык артта калды дагы. Бекзат Калыгулуна акыры кууп жүрүп азыр буттан кармап жерге баскандан кийинки учурлар өтө бир кооз абалдар орун алуусу ыктымал. Өзүңүздөр билгендей мушкерлердин буга чейин тааныштырганда ушул кикбоксинг жана самбонун уруш түрү боюнча деп Шахрух Саитовду тааныштырып өткөн. Эми самбодо жүргөндөр ушул күрөштө мыктысын билесиздер. Ал эми Бекзат Калыгулунун базалык спорту бул жерде көрсөтүлгөн эмес, бирок ага карабастан кыргызстандык спортчулар ушул күрөштө дагы мыкты болорун жакшы билесиздер. Азыр болсо Шахрух Саитов атаандашты оң кол, сол кол менен тагырааган, сол кол менен мойндан бекем кыса кармаган жана бул абалды ал кандай колдонот дагы байкап көрөбүз. Эң негизгиси айтор бул жерде айта турган нерсе азыр Бекзат Калыгулуна чыгып кетүүгө мыкты бир мүмкүнчүлүк бар экенин дагы билесиздер. Бирок ошол эле учурда мына эми гана сурулуп чыкты жана ушул жерден эми карама каршы чабуул орун алышы ыктымал. Бекзат Калыгулу мунту жана Шахрух Саитов багыны терге аргасыз болду. Бир караганда Шахрух Саитов болгон, бирок бир көз менен да Бекзат Калыгулу абалды толук көзөмөлгө алды дагы кооз жеңишке жетип отурат. Карьерасындагы 4-чү жеңиши жана мына мынтип октагондун четинде азыр конуп алды. Мына караңыздар, бир секирге андан ары атаандашты артын далын толук көзөмөлгө алды дагы. Ушул жерден да кооз жеңишти дагы камсыз кыла алганын өзүңүздөр көрдүңүздөр. А биз болсо мушкерди жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз дагы. Адын табыштык кубанычына чек жок экенине күбө болуудасыздар. Айтор кылчу дагы бул жерде Бекзат Калыгулу абалды толук көзөмөлгө алды деп айттан алыс болом. Бирок кантсе дагы жеңишке ишенип жетти. Алгач киргенде эле сол бут менен эске алса.
первом раунде на 2-й минуте и 16 секунде победу удушающим приемом одержал Калык Улубек!